Бул жер Кыргыз геология мамлекеттик ишканасына караштуу завод. Бул жерде болсо тоо таштын үстүндө жүрүп гендерди бургулап чыгаруучу атайын техникалардын тетиктери жана бул жердеги иштеп жаткан цехтеги станоктордун дагы жабдыктары жасалат. Бул заводко ошо 50 жылга жакын убакыттан бери эч кандай көңүл буруп каражат бөлүнгөн эмес, бирок ушул тапта деле айрым станоктор иштеп жатат. Заводдо Талант Молдобек сыяктуу өз ишине берилгендер гана калбаса, жаш адистер жок десе. Жабдуулары дээрлик жарым кылымдан бери жаңырбагандыктан бир тетикти жасоого эле бир канча убакыт, анан дагы ополтоодо эмгек керек. Заманбап техникалардын жоктугу бир кездерде ири чалгындоо иштери менен бүткүл Союзга атагы чыккан кыргыз геологторунун колун байлап тармакты артка тартты. Биз тоо таштагы геологтор тоо ташта жүрүүчү станокторду жасайбыз. Ошону эртеп жасап үчүн станоктор жакшы болуш керек. Станоктор жаңы болсо, деталдар да жакшы болуп жасап бүтмөкпүз. Атайын станоктор бар, ЧПУ деген программный устройство деген. Ошондой станоктор болсо андан тез бүтөт, жакшы болмок. Бул станок эми Союздан калган эски станоктор артка тартып жасап атат. Кечирээк жасайсың, тез бүтпөйт, жайыраак болуп атат ошол. Геологтар кандай гана кен байлыктар болбосун биринчи кадам таштай тургандар. Киши утуп аспаган бийик асказоолорго чейин барып, шаймандарын көтөрүп алып, ар кайсы ташты чапкылап кен байлыктарды изилдешет. Бирок баардан мурда жер минералдарынын ар бирин таанып билип, анан гана чалгындоо иштерин жүргүзүү кажет. Ушул тапта бул тармакка кызыккандардын жоктугу бир тең болсо, адистерди тартып даярдоо дагы машакаттуу түйшүккө айланган. Кешипти таннагандар көп келбейт. Себеби биздин тармакта айлык аябай аз. Биз үйрөтүүгө тартканга мисалы өзүбүздүн эмебиз жетишпейт. Себеби бул мисалы талаага чыгып көрсөтүп келиш үчүн акча бөлүп бериш керек. Ансыз мисалы кечиттерди тандоо өтө кыйын. Бизде азыр бөлүнгөн каражат, бизге бөлүнгөн каражат аябай аз. Мына былтыр бизге бөлгөн 23 миллион сом. Бул каяка кетет? Көбүнчө бир эмеге зарплатага, андан сырткары налогко. Геология көп тармактуу, бир гана кен чыгуучу жерлерди аныктабастан түрдүү изилдөөлөрдү жүргүзүп келген улуттук геология тармагы эми баштан аяк өзгөрүүгө бет алат. Эскилиги жеткен техникалар менен кендирди кескен заманбап жабдыктардын жоктугунан артка кетип жаткан геологдордун ишин мамлекет колдоого алып 1 миллиард сом бөлүнмөй болду. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай техникалар бүгүнкү күндө эскилиги жетип бүткөн. Бул техникаларды 1 миллиард акчадан жаңырталы деген пландарыбыз бар. Мына өзүңүздөргө көрүп тургандай, мына бул заводдун ичи, булардын крышасы агып турат. Ушулардын баарын жаңырталы деп аракет кылып атабыз. Кудай буйрса, ошол каражаттан ушул багыттуу түрдө техникаларды жаңылайбыз. Андан сырткары Кызыл Омпол, Күтөс сай, Туюктөр, Сары сай геологиялык изилдөө, чалгындоо иштерин жүргүзгөнгө дагы ошол миллиарддын ичинен карап атабыз. Мамлекет башчысынын колдоосу менен бөлүнгөн каражат геологиялык илимий изилдөө иштерин жүргүзүүгө, геофизикалык жана атайын бурулуучу жабдууларды алууга, пайдалуу кендерди издөөгө, чалгындоого жана баалоого, адистерди даярдоого, жаңы кендерди ачууга пайдаланылат. Белгилей кетсек, геологтордун эмгегинин натыйжасында өлкө аймагында 15 миңдей кен чыгуучу жерлер аныкталган. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.